буга чейин чек арадагы болгон маселелер боюнча көп эле айтып атат. Боюнчачы түндүк Кыргызстанда болгон объекттер боюнча суроо берип жатат. Мисалы Казакстан менен айрым жерлердин баары чечилген, бир топ жерлер. Талас боюнча, Көкжак боюнча. Анан мисалы айтып кетпедиңиз, Чүйдөгү объездной жолдогу 800 метрлепчи. Негизи бул трасса стратегический жолдордун бирине кирет да туурабы? Аны ошол мисалы Латвиянын территориясы бар Казакстанга ошо 800 метр жерде мындай бир чоң маанилүү эмеспи? Анан мисалы сиздер Токон аке эмерде иштеп жүргөнүз өкмөттөрүнө сиздер иштеп атасыздар. Ушул маселени чечсе болобу? Казактарга кайрылыпчы. Бул жолду бериңиздер депчи. Ал эми аябай деле чоң эле аякташты. Бирок биз үчүн бул маанилүү да. Эртең күнү Кыргызстан эми андай болуп эле болсун, кандайдыр бир деңгээлдеги бир ситуация болуп калса, ал жерде мындай бук деле коюш мүмкүн. Жанында деле жол бар, өткө берсе болот да. Бирок эми морально деле элге мисалы мен өткөн сайын ошол жерден таң калуу менен өтөм да. Эмнеге ошо биздин жол транзитный жол менен кетип баратат депчи. 800 метр болгонучу. Мен түшүнүп атам, ар түрлүү келишимдер бар, ар түрлүү буга чейин болгон бир сүйлөшүүлөр болгон, кол коюшуулар болгон. Бирок эми ушул Кыргызстан деле өкмөтү мындай бир позициясын көрсөтүп, Нурсултан Абишевичке кайрылып 800 метр жерди берип койгон, сиз эчтеке болбойсуңар десе болбойбу да. Хорошо. Мен мындайды, мен азыр кайрылып сизге очкиңизди бере турбайсызбы? Жөн эле берип коюңуз десем, бул күйчүндө көрө турган очки жетип мындай деп айтылат да. Ошон үчүн бул маселе таптакыр эле таштап койгон маселе эмес. Мынакей 3 протокол бар. Заседание Кыргызско-Казакстанского межправительственного совета. 3 протоколдо тең бул жерде биз силерге жана пансионатыңарга жер бердик, орун арендага бердик. Силерди ушул жолду бизге ошо демет бергиле деген маселе котолуп келет. Эми азыр бул жол боюнча отдельный соглашение болот. Ошол соглашениянын үстүнөн иштеп атат. Себеп дегенде мынакей 3 протоколдо тең эки тараптын вице-премьер-министрлери кол койгон. Ушул жолдун маселесин Кыргызстанга берүү жөнүндө башылык менен эмес, пайдаланууга берүү жөнүндө маселе бир эмес 3 жолу каралган. Ошондон бери келатат. Болбосо казактар убагында бул жолду жабабыз деп чыккан. Ошол маселе мына об использовании 800 метров участка автомобильной дороги Бишкек Нарын Торгат. Бул жерди пайдаланууга берүү жөнүндө маселе